Мына ушундай керемет болгон музыкалык чыгарма жана ошондой эле жагымдуу нотанын коштоосундагы ыргак бул биздин маанайыбызды көтөрүп турган учуру. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен дейбиз, ардактуу көрөрмандар. Биз болсо эфирдик чыгарылышыбызды алга карай улантуу менен биргеликте Кутуу студиябыздан орун алган бүгүнкү 29 майдын башкы каармандары жана ошондой эле устат мугалим келип отурат. Анда тааныштырып маек куралы. Анда биз сиздер үчүн тааныштырып өтөлү. Ош шаарындагы номер 4-Киров атындагы жалпы билим берүү мектебинин мугалими Нуржамал Алиева эжекебиз жана ошондой эле окуучулары бүтүрүүчү деп айтып өтөлү. Нурислам Эркинбеков, Демирхан Жандилаев аттуу биздин бүтүрүүчүлөрүбүз келип отурат. Куттантаңыздар менен майрамыңыздар куту болсун. Рахмат. Келипсиздер. Майрамдык маанайыңыздар кандай? Эң сон. Жигиттердечи? Аябай кубанычтамын. Бир тарабынан мектепти бүтүрүп, аябай кубанып, даярданып, ойртун жыгыртына тапшырып, толкун сезимдер уже калбай калды. Ал эми бүгүнкү 29 май өзгөчө сезимдерди тартуулап жатат, сиздерге билип турабыз. Анан мындай мектепти бүтүп жатканыңыздарга ичиңиздер ачышып жатабы? Албетте. Дагы кандай сезимдер болуп жатат? Бир жагынан кубаныч, жаңы жашоого жол таштап атабыз. Экинчи жагынан өкүнөбүз, меденде досторубуз менен коштошуп атабыз. Бул күндөргө кайтып келе албайбыз. Албетте бул күн өзүнчө барктуу, өзүнчө дагы да болсо бир эсте калаарлык күн десек болот. Негизинен бүгүнкү күндү кандай өткөрөлүн деп жатасыздар? Кандай мектепте кандай иш чара жүрүүдө эжеке? Даярдыктар болуп атат. Бүгүн 29 май ошол өлкө боюнча акыркы коңгуроо майрамын баардык мектептерде ошол белгилеп атабыз. Ошолордун катарында биздин номер 4-Киров атындагы жалпы билим берүү мекемеси дагы абдан чоң даярдык менен салтанаттуу иш чараны өткөрөйүн деп даярдыкта турабыз азыр. Буга чейин ушул бүтүрүүчү класстар быйылкы жылы 4 класс бүтүрүп атат. Ошол класстын бүтүрүүчүлөрүнүн ушул акыркы жана бий вальсы бар. Андан сырткары мыкты жетишкендикти көрсөткөн окуучуларды сыйлоо аземи бар. Ата-энелери келип куттуктайт, анан аябай чоң даярдыкта күтүп атабыз. Албетте ошол окуучуларым айткандай, биз бир жагынан кубанып турсак, бир жагынан өкүнүп турабыз. Анткени ушул 11 жыл бою бизди окуткан, биз билим берген балдар ушул мектеп уясын таштап, анан алдыңкы даңгыр жолдо аттанган турушат. Биздин кубанганыбыз ушул бүтүрүүчүлөрүбүз келечекте чоң ийгиликтерге жетишип, мыкты кесиптин ээси болуп, ошол кесиптин кесипкөй инсандары болсо биз абдан кубанычта болобуз. Негизи эле айтсаңыз эжеке, ушул окуучулар эң алгач мектеп болсо болсун аттаганда кандай сезимде болдуңуздар эле, кандай кабыл алдыңыздар эле, азыр кандай сезимде узатып жатасыздар, деги эле сиздерде ички сезимдер кандай болот ушундай учурларда? Бир гана бүтүрүүчүлөрдө эмес, мындай сезим сиздердин башыңыздардан да өтсө керек. Биз жана келатып эле жолдо сүйлөшүп келдик бул окуучулар менен. Ушул 1-класста буларга мен кыргыз тили адабияттан сабак бергенмин. Ошондо кичинекей балдар элеңер монтип бүтүрүп 11-классты бүтүрүп калдыңар депчи. Ошондо эле Нурисламды айтсам, ошондо деле аябай дилгир, анан мындай өтө тыкан бала болчу да. Анан ошонусунан жазган жок, ошо 11 жыл бүткөнгө чейинчи. Анан ошо алган билимдери өзүнүн ошол турмуш жолунда өзүнө кереги тийген, ошол өзүнүн келечекте ошол өзүн бага турган, ошол кесиптин ээси болот деп ишеничте турабыз. Аябай үмүтүбүз чоң бул балдардан. Сон, эми жигиттерге кайрылалы, Жанатан бери эжекебиз мындай сонун мүнөздөмө берип, жакшы сөздөрүн айтып өттү. Эми жигиттер келечекте кайсыл кесиптин ээси болгуңуздар келип турат? Жогорку республикалык тестөөлөөнү тапшырыпсыздар. Эми болсо бул жакка кандай максаттар? Эми айтып кетсем, жыртын жыйынтыгын күтөбүз эми. Чыккандан кийин университеттерди тапшырып, кайсы кесипке тапшырат деп ойлонобуз да. Негизинен ага чейин эле бул кесиптин ээси болгум келет деп бир максат койгонуңуздар барбы? Максатым бар эле, 10-класстан бери өзү журналист болоюн деп ойлоп отурган элем да. Журналист болуш мага жагат эле, сүйлөп, камерага чыгып, адамдардын ойлорун угуп, камерага чыгып адамдардын алдында сүйлөгөн өзү мага жагат да. Айтып кетсем. Анан ошого караша Кыргызстанда тапшырайын десем, Ошто тапшырып көрөйүн десем, үйдөгүлөр жок деп коюшту. Андан кийин чек арага чыгыш керек болуп калды да, журналистикага. Эмне үчүн жок дешти? Аны мен өзүм билбейм да, сурасам мага толук жооп бербей коюшту. Аяктан өзүм апам өзү эжеке, акам доктор. Ошо жараша эми журналист болуп айтсам алар жок, болбойсуң деп коюшту. Анан чек арага чыгам деп ордуна туруп алдым да. Өзүңүз ошондо жүрөгүңүз кайсынысын каалап атат?
журналист болгонун каалап атат. Ал эми сиздин ата энеңиз, жакындарыңыз башка кесипти тандооңузду каалап жатат, Ооба. Кайсыл кесипти? Компьютердин инженери кесипти тандап жатат. Демек, дагы да болсо ата энеңиз менен сүйлөшүңүз, баарлашыңыз. Бул нерсени чечсе болот. Сиздин экинчи ата энеңиз бар. Экинчи ата энеңиз ким? Бул мугалимиңиз, жардам берет. Эми мугалимиңиз билесиз, эжеке журналист болом деп кыялдарын айткан беле окуучуңуз? Буга чейин бизде ошол мектептин алдына түзүлгөн Бийиктик деген тынчтык клуб бар. Ошол тынчтык клубунда лидер болуп жүргөн бала Нурислам. Ошондо дагы биз форум театрларды, семинарларды байма-бай өткөрүп келдик, мына 4 жыл катарынан. Анан ошондо дагы ошо телевидениядан барып, жаңылыктардан чыгарганда Нурислам сен сүйлөп бер деп айтат элек да, анткени Нурислам да импровизатор да, күчтүү импровизатор. Аябай. Эжеке, дал ушул жаатта маек куруп, негизинен эле ушул темага кененирээк токтолобуз азыр. Ага чейин кийинки жигиттин дагы оюну калы? Жалпы республикалык тестке 2 жыл даярдандым. Жакшы тапшырдым деп ойлойм. Эми мен жаш кезимден эле доктор болом деп кыялданчумун. Кыялданчусуз, сизге эч ким каршылык кылган жок? Жок. Бул кесипти тандайсың, тигиндей мындай жок, Мыкты. Мен Дарыгер болушуңузга дагы да болсо тилектешпиз. Жогорку республикалык тестөөлөр жакшы чыксын дейбиз. Экөөңүздөрдүкү тең баардык Кыргызстандагы окуучулардын. Ал эми ушул жерден биз эжекебизге жогорудагы темага кайрылып келеличи. Эжеке, дал ушул бүтүрүүчүлөр менен негизинен эле биринчи курска же болбосо жогорку окуу жайларга тапшырып жаткан көпчүлүк учурда окуучулардан 1 жыл окугандан кийин менин ата энемдин каалоосу менен тапшырып алыптырмын деген окуучулардын дагы, студенттердин дагы айткандарын байма-бай угуп калабыз. Анан бул жерде айткым келгени негизинен кесип тандоодо багыт бересиздерби? Окуучулар өздөрүнүн кесибин келечекте туура тандай алышабы? Жогорудагыдай биздин жигитибиздегидей окуялар болуп турабы негизинен? Анан кандай иш-чара жүргүзөсүздөр? Ата эне менен дагы сүйлөшөсүздөрбү, баарлашып, бул балаңыздын бул нерсеге шыгы бар, келиңиз келечекте кесипти тандоодо жаңылышпайлы деп жардам көргөзө алабызбы? Бул боюнча бизде класстык сааттар бар. Ошол кесипке багыт берүү боюнча балдар менен класстык сааттарды өтүлөт. Андан сырткары ата энелер менен бирге жыйналыштарда, айрыкча 11-класста келгенде жыйналыштарда сөзсүз ошол окуучулардын ошол кесибин боюнча дагы багыт берүү боюнча дагы жыйналыштарды өткөрөбүз. Ал жерде биринчи ушул ата энелерге деле өткөнбүз бул сабактарды. Балдардын биринчи кызыкчылыктарын караш керек, баланын кызыкчылыктарын, анан эмнеге жөндөмдүү. Ошого кара анан баланын кесип тандоодо ошол ата эне дагы балдарга багыт эле берип койсо жакшы деген сабактарды өтүп келгенбиз буга чейин. Анан бизде жана калыптанып калган көз караш бар да. Жок, мен сенин келечегиң башка көрүп турам, ошон үчүн сен бул багытта эле тапшырсаң жакшы деген сунуш айткан ата энелер дагы бар. Балким Нурислам дагы мыкты ошол IT тармагындагы кызматкер болуп чыга турганына ата энеси көзү жетип тургандыр. Анан журналистика кесибин дагы таштап коюп, аны мындай параллельно биргеликте алып жүрсө болот. Мындай азыр социалдык тармактар аябай актуалдуу болуп жатпайбы ошол жерде, ошол өзүнүн журналистика тармагында өзүнүн блогторун алып барса да болот деп айта алам да. Албетте. Демек, эки тармактуу багыт менен алдыга карай аракеттенсе болот деп багыт бересиз, Мыкты, сонун. Азыркы учурда жаштарга көп мүмкүнчүлүктөр берилип жаткан учурда бардык нерсенин өздөрүнө кызыккан, бардык нерсесин колдонуп алса жетиштүү эле болот го деп ойлойм. Анан кийин бул жерде мырза врач болом деп айтып өтпөдүбү? Анан кийин мен сүйлөгөн сөздөрүнөн, анан кийин сырткы турпатынан карап отуруп эле элестеттим да, чындыгында дарыгер болушуна аябай жарашат экен. Ушунчалык жарашат экен. Ушул боюнча эле алып барып туруп форма кийгизип койсо деле врач экенине баары ишенет. Демек, албетте жаштын тилегин берет дейт, аны менен катар кесиптешибиз дагы жогоруда сонун бир Курманжан жакшы ниет кылды. Сиздин болсо дал ушул дарыгер болушуңузга тилектеш катарында жакшы сөздөрдү айтты. Ал эми бул жактагы жигитибизге эжеке жакшы ой пикирин калтырды. Эки тармактуу алып кетсе дейт. Жигитке жетимишөөнөр аздык кылат дейт. Негизинен эки эле тармак эмес, мындан сырткары көбүрөөк тармак менен дагы алектенсеңиз, мээнин өсүүсүнө дагы жардам болот дейт. Андыктан ийгилик каалайбыз сиздерге кесип тандоодо. Айтсаңыздар, ушул 11 жылдык окуу учурунда классташтарыңыздар менен же болбосо бир жерлерде кызыктуу учурлар көп эле болсо керек, Аябай аябай эсте кала турган бир кызыктуу окуялардан айтып бербейсиздерби?
эми айтып баардыгын эстеп чыгышта бир кыйынчылык да мындай карасачы. Мектептен качканыңыздарды айтпаңыздар деп айтып. Аны нерсе болгон эмес. Биздин класс жетекчиси аябай бизди катуу кармайт эле. Биз качпайт элек мектептенчи. Ушул жерден раз Коркот элек. 5-чи класстан бизди окугандан бери. Коркутуп урушат беле. Өзүм турам айтып берсем, өзүм жөнүндө эжекебизде тура калат эле. 5-чи класстан башка эжекеде түшүп калсам, бизди жай кармаса, мен мындай азыр чыга алам деп ойлогон эмесмин да. Катуу кармаганда бул да тура болот эжекеденчи. Анан эми окуучуларыбыздын, биздин классташтарыбыздын окуяларын аябай көп болгон. Бир айда эле өзү көп эле болот, биздечи дайыма токтолуп калат. Анда бизге бир экөөсүн айтып берет окшойсуздар, Эжеке барды азыр десеңиз. Эжеке барды да айтып кое беребиз. Дискотека маалдарында айтып берсек болот. 9-чу классыбызда дискотекага келгенибизде 1 саат эртерээк келебиз дайымачы. Окууга дегенге караганда десеңиз. Окууга биз дайыма кечип келет элек. Дискотекадан 1 саат эрте келип, классташтарыбыз менен отуруп, сүйлөшүп, суусундуктарды алып класста отурат элек. Ошол маалда эрте келген балдар болуп калат эле биздин классыбыздачы. Эрте келип алар оюна келген нерсени кылышат эле. Оюна келген нерсе. Бир жолу 9-чу класста эжекенин бир клумбасын сындырып алган элек. Ошону көрсөтүп коркуп сезим пайда болду да биздечи. Эжеке көрсө бизди урушат, ата-энебизге айтат деп. Ошол жашы биз ошо клумбаны бекитип койгон элек. Ошодон бери ошо клумба табылган эмес. Эжеке бизди канча сураган, бирок биз билбейбиз деле койгонбуз. Ушинтип эле жүргөнбүз биз. Анда мындай кылыңыздар, бүтүрүүчү кечеңиздерди дал ушул клумбаны кайрадан ордуна коюп, жакшылап жайлап туруп анан кайра эжекке белек берип койсоңуздар. Бул нерсе билбегендей болуп өтүп кетет. Негизинен эле бир тамашалуу окуя катарында айтып бердиңиз, Мага эң эле жаккан учуру комбодан дагы жанагы сабак дегенде уктап калып, кеч калып, анан дискотека дегенде эрте келчү деген жериңиз аябай кандай жакты. Анан да айта кетсеңиздер, ушул эжекеңиздерден, класс жетекчиңиздерден, башкача айтканда, сиздерге билим бергенден сырткары дагы жашооңуздарда өмүр бою бир стимул катары кармана турганбы, же болбосо тарбиялык кеңеш катары кандай баалуу сөздөрүн, кандай баалуу кеңештерин карманып жүрөсүздөр, эсиңиздерге сактап? Бизге класс жетекчилер 11 жыл жол көрсөттүрдү. Көбүнчө мага мектептин эжекелери поддержка көрсөтүп атты. Колдоп атты. Ошол жагынан мен өтө ыраазымын эжекелерге. Дарыгер мына ушундайча мүнөздөмө, сүрөттөмө жакшы сөздөрүн айтып өттү. Сон эжеке ушул жерден кайрадан сизге кайрылалычы. Негизинен мыкты окуучуну тарбиялоодо мугалимдин орду канчалык? Мугалим ушул сабакка киргенде эле окуучулардын жөндөмүн байкай алат да. Ошого карата анан кайсыл сабакта жөндөмүнө карата анан ошого колдоо көрсөтө алат мугалим. Мисалы үчүн азыр эле айтып өткөндөй, Демирханды ушул химия сабагынан шаардык олимпиадаларга жыл сайын барып, ушул байгелүү орундарды алып жүргөн бала бул. Демек ошол класс жетекчи катары ошол окуткан мугалими дагы ушул Демирхандын ушул химия сабагынан өзгөчө жетишкендиктерин байкап, анан ошол сабак боюнча ушул жетишкендиктеринен ошо олимпиада боюнча шаардык олимпиадаларда байгелүү орундарды алып жүрдү. Демек ушул Демирхандын өзүнүн каалап жүргөн кесиби дарыгерлик кесипке ушул жерден эле багытталды деп айтсак болот. Андан сырткары балким сабакта жетише албай, бирок таланттуу окуучулар дагы бар. Ал таланттуу окуучуларды ошо мектепте бир эле биз салттуу эле сабактар менен эле чектелип калбай, мектептен сырткары иш-чараларда ал окуучулардын биз талантын да байкай алабыз да. Анан окуучулар ошол үйүндө башка, мектепке келгенде балким бизге ачылып башкача мамиле кылышат. Ата-энесине айта албаган кээ бирки сырларын айтышат бизге. Мына ошондо ошол жанагы сабактан, класстан сырткары иш-чараларда окуучулар биз менен ачылып сүйлөшүшөт. Анан эжеке бүтүрүп кеткенден кийин эжекелер сөз кылып калат го, же болбосо могу класстын ал окуясы менен эсте калат, же болбосо бул класс ушундай болду эле деп айтып калышат эмеспи? Ушул жылдар аралыгында бул классты сиз эмнеси менен эсиңизде сактап каласыз? Жана эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул класс 11-чи Б класс, булар аябай тартиптүү класс. Анан жетишүү дагы 100% ар бир сабакта. Анан мектеп формасын калтырбай кийип келишти. Ушул жыл бою
мындай 11 жыл бою деп эле айтсам болот, ошо 5-класстан баштап айтайын. Андан кийин иш-чараларда булар сабак менен эле чектелип жүрүп, анан бирде Чыңгыз Айтматовдун ошол 12 декабрь туулган күнүнө карата ошо Айтматовдун чыгармалары боюнча шаардык ушул кыргыз тилчилеринин семинары биздин мектепте болуп калды. Мына ошондо булар ошол Айтматовдун чыгармалары боюнча каармандарды ошол катырылган сүрөттөп чагылдырып беришти. Баардык чыгармаларынан каармандар болуп катышты. Ушул окуучулар өздөрү да катышкан. Анан ошондо ошол шаардан келген мектептин ушул кыргыз тилчи мугалимдери бул балдар дейт мындай сүрөт болуп тургандай турушат го дейт, аябай сонун аткарып беришти да. Өздөрүнө дагы аябай жакты, жанагы балким биз окуй элек чыгармалар боюнча дагы булар каармандардын ролуна киргенде ошол чыгармалар боюнча маалымат алышты. Анан сонун аткардык деп эң акырында өздөрүнө дагы аябай жакты. Ошол сүрөттөрдү мындай сактап калдык да. Эми шаардык масштабдагы чоң иш-чара болуп аткан үчүн биз дагы оформленияны аябай сонун кылып бердик, окуучулар дагы ачып берди. Ушул иш-чарабыз эң сонун иш-чара болгон. Сонун. Ушул жерден окуучуларга кайра кайталычы. Ушул бактылуу мүнөттөр негизинен эле бир учурда эле өтүп кеткен учур деп айтсак болот. Ал эми сиздер кийин ушул учурду өзүңүздөрдүн жаш курагыңыздарды кантип эскересиздер? Аябай сонун убакыт деп эстейм. Чындыкты айтсам, ушу мектеп маалым менин эң сүйүктүү маалым болду. Баардык досторум ушу мектепте таптым. Мектептин аралыгында окуп атканда досторум дагы, сүйгөн кыздар дагы болгон. Ай баракелде. Чындыкты сүйлөш керек. Чындыкты айткандачы, ушинтип эле эстейм. Бир аз таймалып турдум эле. Ушу Кировко тапшырдым. Кировко 1-класстан апам мени алып барганда өкүнбөйм да. 1-класстан 4-класска чейин Мубарак Тургун деген эжеке болгон. Аябай күчтүү эжеке болуп, ошондой мени түз жолго салган. Эгерде бул мектепке тапшырбай калсам, сүйгөнүмдү таппай калмакмын. Алда болушу мүмкүн. Анда эмесе сиздерге акыркы суроомду узатайын. Мектеп сиздерге билим бергенден сырткары, билимден дагы башка жашооңуздарга бир таасирин тийгизе турган кандай нерсе бере алды мектеп? Дарыгерибиз айтсын, келечектин дарыгери. Балким дос болууну үйрөттү, балким сүйгөндү үйрөттү, сүйүлгөндү үйрөттү, же болбосо ак көңүл болгонду, же болбосо кандайдыр эмнени үйрөттү мектеп сиздерге? Көп эле нерсени үйрөттү. Өзүңүн алып жүрүштү тартипке үйрөттү. Эң башкысы тартипке. Негизинде айтылгандай биздин эчекебиз өтө кармайт да, жакшы кармайт да бизде. Кечикпей ошого үйрөттү. Сон. Үйрөттү, неме? Эжеке дагы бул жактан кайрадан эле сүйүп өтүп кеттиңиздер го. Нурислам мырза, сизге эмнени үйрөттү мектеп? Мага дос болушту үйрөттү. Биринчиден дос болушту, дисциплинаны үйрөттү. Анан уялбастыкты үйрөттү. Жаш кезимде аябай уялат элем. Анан 1-4 аябай уялып, сүйлөгөндөн коркот элем. 5 өтүп, эжекелер мага кеңештерди айтып, өзүм чыгып, сахнага сүйлөп, актерский мастерстводо бар эле да малымдачы, бирок андан көрсөтүштү коркот элем. Ошон эжекелер мага уялбай эле өзүң өнөрүңдү көрсөт деп айтканда ошого да ыраазымын. Сон, Нурислам, жогоруда айтпадыңбы? Мен кесип тандоодо журналист болгум келет, ушул тармак менен кетким келет. Кызыгам аябагандай дебедиңби? Анан ушул журналист тармагында, кыргыздын атактуу журналистика тармагындагы эмгектенген инсандарды көмүр тутканың жайың барбы? Кимдерди тааныйсың? Айтып берсең. Мен ушу журналистика болом дегенде, мен китептен окуганда Англиянын бир писатель жазган эле да, чыгармачылык. Ошо чыгармасында журналисттер канча жылдан бери ошо адамдарга, элге жаңылыктарды айтып, дүйнөдө эмне болуп атканын айтканда ошого мен аябай кызыккан элем анда. Чындыкты айтсам, Кыргызстандыкынан көбүн эле тааныбайм да менчи. Социалдык тармактардан эле таанып калбасам, так блогерлерди, так прям таза чындык журналисттерди телевидение чыккандарды мен тааный бербейм. Бирок радиолордо, айылда жүргөндө, жайлоодо жүргөндө радиодон дайыма угат элем ошо журналист. Үнүн дикциясы сүйлөгөндө аябай мага жагат эле. Сон мыктысыз. Ал эми биздин дарыгерибиз кимдерди көмүр тутат экен ушул дарыгерлик тармакта Кыргызстандагы мыкты таанымал дарыгерлерден? Дарыгерлерденби? Бишкекте окуу жай бар, КГМА дейт. Ошол Акунбаева агабыз медицинага өтө көп салым кошкондуктан ошондон тарайбыз.
ошолор. Медицина илимдеринин атасы. Азаматсыз. Ошол инсанды өнөртасы мыкты сон. Ушул жерден сиздерди дагы бир ирет жылуу куттуктайбыз. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Эч качан оорубаңыздар, дайыма ийгиликке карай талпына бериңиздер. Эжеке ушундай жаш окуучуларды билимге, илимге ыктап дагы да болсо тарбиялап өстүрө бериңиз. Эмгек жолуңуз алдыга карай жыла берсин. Ал эми биздин дарыгерибиз менен журналистибизге ийгилик каалайбыз. Өзүңүздөрдүн тандаган кесибиңиздерге таалыкпастан изденип, аракет кылып, мектептен кийин университетте дагы жакшы окуңуздар дейбиз. Дагы сиздерге эме убакыттан учкан кошунун тизгини бул эркин микрофонду узаталы. Эжеке келиңиз сизден. Өлкө боюнча жалпы баардык бүтүрүүчүлөрдү 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык жолугушуунун ээлерин бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баардык ушул бүтүрүүчүлөрдүн ушул тилеген тилектери орундалсын. Келечекте ушул Кыргызстанга салым кошкон мыкты инсандар болуп чыгышсын. Чексиз бактылуулук каалайм. Нурислам. Баарды ушу 29 майдын бүтүрүүчү күнү менен баарын куттуктаймын. Ошо айтып кеткениңиздер менен 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык бүтүрүүчү мына инсандарга да чын жүрөктөн куттуктаймын. Ошолор дагы эжекелерге дагы айтып кетейин. Ушу бизге баардын даярдап берип, баардын жол түзүп, ошого да өтө ыраазычылыгымды билдиргим келип атат. Сиздерге дагы ушу бизге ушу программасына. Рахмат. Баракелде, сонун. Баардыгыңызды куттуктайм. 11 класс бүтүп жаткандар, 10 жылдык, 20 жылдыктарды, 11 класстын айрыкча бүтүрүп жаткандар коркпогула, келечекте эң биринчи баштап атабыз. Дагы көп нерсеге жетебиз деп үмүттөнөм. Бир сөз айта кетсем болобу? Албетте. Эң жүрөккө жакын эжекем бир айтып кетейин. Бул Самидино Рахат Болотун деле менин мектебиме. Ал аябай мага жардам берди. Ушу 4-класста биринчи жолу көргөмдө ушу эжекемди сабак берип баштады мага. Ушу 4-төн 11ге чейин аябай ыраазычылыгымды билдиргим келип атат эжекечи. Мени түз жолго салды, баардык багыттарды мага көрсөттү. Ата-энелер менен да көбүнчө сүйлөшөт эле. Ата-эне мага баары бир жакын болгон ушу жылдары. Ошо мени кантип мени адам кылды деп койсом болот да. Жакшынакай адам кылыпчы ушу буюрса 10 жылдыктарда келгенде дагычы биринчи өзүм эжекем ошо Рахат Болотунду эстейм да. Сөзсүз түрдө ар бир Сонун. окуучу эң алгачкы, эң биринчи мугалимин эстесе керек, Сиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Келечекте тилеген максатыңыздарга жетиңиздер. Бүгүн мына күнүңүздөрдөгү жашооңуздар дагы эң маанилүү күндөрдүн эң алгачкысына келип олтурасыздар. Бул дагы да болсо эң алгачкысы, алдыда дагы сонун маанилүү күндөрүңүздөр болот. Бирок ар дайым ушундай маанилүү күндөрдү пайдаланып, убакытты учурунда пайдаланыш керек дейт го. Бүгүнкү күнүңүздөрдү жакшы маанайда сонун аяктап алыңыздар. Бул күн кайра кайтып келбейт. Сонун убакта турасыздар. Сиздерге биз дагы суктанып турабыз. Алдыда дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Эртең менен алтындай убактыңыздарды бөлүп, биздин студиябызга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда Ош шаарындагы номер 4 Киров атындагы жалпы билим берүү мектебинин мугалими Нуржамал Алибаева жана Нурислам Эркинбеков жана Демирхан Жандиллаев аттуу биздин мектептин бүтүрүүчүлөрү конокко келип өттү.